Андан кейін төртіншісі, bir neseni dua kılасыз, сурап атасыз, ал сұраған нәрсеңіз берілген жоқ. Бирок башыңызга келаткан bir кесепет, башыңызга келаткан bir кайгы, кырсык, ошол дуаны берекесинен Алла субханаху ва таала жок кылып салды. Сиз аны ошо башыңызга келаткан кесепетти же кырсыкты аны билген жок элеңиз. Ошол үчүн дуа деле кылган жок элеңиз. Сиз бирок Алла Тааладан bir жакшы bir нерсе сурап аттыңыз эле, ал кабыл болбой эле ошонун ордуна буну кабыл кылып салды. Эгерде бул дүйнөдө булар болбосо, анда ахиретте Алла субханаху ва таала коюп коет экен. Алла Таала айтат экен: бенде паланча учурда паланча жерде дуа кылдың эле, ооба, мына ошонун ордуна бериле турган мына белек, мына сыйлык, мына деп Алла Таала ахиретте чекеден бере баштаганда, ар бир дуаңыздын ордуна акысын бере баштаганда, бенде арман кылат экен, аттиң кылат экен. Аттиң бу дүйнөдө бирөөсү дагы кабыл болбой, бардыгын эле Алла Таала ахиретте бергенде эле деп калат экен. Демек, үмүтсүз болбош керек. Үмүтсүз болбош керек. Анткени Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айткан: кафир коом гана Алла Тааланын мээриминен үмүтсүз болот деген. Мусулмандар үмүтсүз болбойт экен. Кандай гана башына оор, кыйынчылык болбосун, Алладан үмүтү бекем. Албетте, баягы шарттардын бирөөсү жок болуп калышлыгы деген алар кайсы десе, алымдарыбыз айтат: дуа кылганда биринчи жадабаш керек экен дуа. Чарчабаш керек, жадабаш керек. Кээ бир алымдарыбыз айтат, мындай дейт да: дуанын кабыл болушунун белгилеринен бири дуа кылып дагы сурайынчы деп дуаңызды токтоткуңуз келбей калганда ушу дуа кабыл болгон белгиси деген. Экинчиси, дуа кылганда ниет туура болуш керек. Ниет садык болуш керек. Чынчыл, жакшы ниет менен кылыш керек. Үчүнчүсү, жүрөк таза болсун дейт. Одор болсун дейт. Жүрөк ошол жерде бар болсун дейт. Андан кийин дуанын кабыл болушлугуна толук ишениш керек. Шектенбеш керек. Кичине шектене турган болсаң да болбой калат. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Уд'уллаха ва антум муқинун бил ижаба, ва аламу анналлаха ла ястажибу дуа мин қалбин гафилин лахин" дейт. Алла Таалага силер дуа кылганыңарда толук ишенип туруп дуа кылгыла, шектенбестен билип койгула, ишенип койгула. Жараткан Алла Таала бекапар жүрөктөн дуаны кабыл кылбайт деген. Көңүлсүз жүрөктөн дуаны кабыл кылбайт. Алла Таала андай бекапар жүрөккө, көңүлсүз жүрөккө көңүл бурбайт экен Алла Таала. Демек, жүрөгүбүз бекапар болбош керек экен. Жана көңүлсүз болбош керек экен. Көңүл болуш керек экен. Демек, туугандар, мынакей дуанын кабыл болуштугунун бир адептеринен пайгамбар албетте мына азыркы айткан хадисте дагы күнөөлөрдөн сактаныш керек. Анткени күнөөлөрдөн сактанбай турган болсо дуасы да кабыл болбойт деген жерлер бар. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: бир киши узак сапардан аябай кыйналып барат. Кээ бир хадистерде, риваяттарда келет, ажылыкка барсын дейт. Каабанын ошол жердеги кисва деп коет, Каабанын үстүндөгү жабылып турган ошо материал, ошону кармап дуа кылат экен да. Я Алла, дуамды кабыл кыл деп ага жооп берилет дейт. Жегениң арам болсо, кийингениң арам болсо, мингениң улооң арам болсо, сен дуаң кайдан кабыл болсун дейт экен да. Кара. Демек, алкым таза болбосо, жегени, кийингени кандай? Алдап, эптеп бир нерсе таап туруп акча алып кийинип алды. Да уурдап бир нерсе кылып туруп, эптеп акча таап туруп машина алып алды. Толтура. Демек, кийингениң арам болсо, жегениң арам болсо, азыгың арам болсо, мингениң улооң арам болсо, сенин дуаң кайда кабыл болсун? Фа айна юстажаба лидалик деп мына айтканда.
Мына. Демек, адам өзі себеп болады, же шарттардың бірөсі жоқ болып қалады деген себеби, мынаке дуаның қабыл болушы. Демек, бұшыдан біз сақтанышымыз керек. Ибрахим Адхам деген улу адам болған. Рахимахулла. Ушыға айтылған екен да, біз дуа қылауыз, дуауыз қабыл болбойт. Не себептен деп сұрау берген екен. Дуа қылауыз, дуауыз қабыл болбойт қо. Себебім не деп? Ибрахим Адхам жооп берген екен. لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه. Анткени силер Алла Тааланы тааныдыңар, бирок ага баш ийбей айтпайсыңарбы? Моюн сунбай айтпайсыңарбы? Алланы тааныдыңар. Алланы тааныгандан кийин Алла Тааланын буйруктарына баш ийип аткарыш керек да. А силер баш ийбей атасыңар, аткарбай атасыңар. Мынаке биринчиси де. Ва арафтумур расул фалам таттабиу сунната. Сіздер пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламды таныдыңар, бирок сүннетіне ергешкен жоқсыңар ғой. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламдың жашоонун жолдомосу келген, дүниеге жашоону өткөрүүнүн бактыруу жолун көрсөтүш үчүн келген. Бирок анын сүннетин силер аткарган жоқсыңар ғой. Ээрчиген жоқсыңар ғой. Сүннетіне ергешкен жоқсыңар ғой. Мына, ошон үчүн дуаңар кабыл болбойт деп атат. Ва арафтумул Кур'ан фалам та'малу би. Құранды білдіңер, бірақ Құранға амал қылған жоқсыңар. Құран оқып отасыңар, бірақ Құранға амал қылған жоқсыңар дейді. Ва акалтум ни'малла фалам туадду шукраха. Алланың нематтарын жейсіңер дағы, шүгүрчүлүк кылбайсыңар. Мынаки Алла Тааланын канча нематтарын жеп отасыңар, колдонуп отасыңар, пайдаланып отасыңар. Бирок Алла Таалага ошо нематтардын шүгүрүн аткарып айтпайсыңар, шүгүрүн бербей атпайсыңар, шүгүр кылбай атпайсыңар.